Кудайдын чакырыгы 20-май. Адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Албетте, ар бир адам өзүнө жакшы мамилени каалайт. Көпчүлүгүбүз орой же жаман мамилеге туш болгондо капа болобуз. Бул аяттын контексти бизге чоң чакырык берет. Бардыгын атүгүл душмандарды да сүйүү. Эмне үчүн? Анткени душмандарды сүйүү бизди жаман иштерди кылгандарга да жакшылык кылган Кудайга окшош кылат. Бул принципти эч ким ыйсадай жакшы түшүндүрө албайт. Ал айкаш жыгачта асылып турганда, аны камчы менен сабап, башына тикенек таажы кийгизип, айкаш жыгачка кадап жаткан адамдар үчүн Кудайдан кечирим сураган. Ата, буларды кечире көр. Анткени эмне кылып жатышканын билишпейт деген ал. Кудай бизди радикалдуу сүйүүгө чакырат. Ал бизди анын сүйүүсүнө эч татыксыз күнөөкөрлөрдү кандай сүйсө, биз да башкаларды ошондой сүйгөнгө чакырылганбыз. Кудайдын адамзатка болгон сүйүүсү ушунчалык терең болгон. Бизге болгон сүйүүсүн далилдеш үчүн Ыйса айкаш жыгачта азап тартыш керек болгон. Ыйса бизге өмүр бериш үчүн өлгөн. Анын үлгүсү менен жашоонун алтын эрежеси биздин жеке жашообуздун да алтын эрежеси болуп калса экен.